Assalamu алейкум, жалпы жамаат, кандайсыздар? Баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Карды карап коюңуздар. Москва. Грузовойдун борт менен неме калыптыр. Коэффициенттен сүйлөсөк туугандар. Пай болуп калыптырбы? Пассажирлер айтып жатса керек азыр. Не булар гангирбаш деп. Эки кишинин эмеси сөзү мода болуп кетти го. Биринчи заказ алып келдик азыр. Таштап кайра экинчи заказга алып кеткени жатам, пайдаланып. Бүгүнкү күн өтө мощный, сочный, холодный, горячий болот окшойт. Райган карап ойноп аткан. Хавал F7 менен Комфорт Плюс канча иштейбиз, көрөбүз. Азыркы заказга келдик. Заказды айтып өтөйүн. Туугандар. 188 минут платная подача. Тоже долгий годы. Кроличи. Так. Вернадский метродан Энгимова келдик. Комфорт Плюс 3 километрге 10 минутта келдик. 812 рубльга. Бизге калды 550 рубль. Азыр жаңы тарифтер боюнча жаңы жылга кымбаттатуулар болгонуна караганда комиссия снижена дейт. Ушунча скидка кылып берет экен. Выше спроса деп, в общем, bir нерсе деп жазылып чыгат экен заказда. Спрос большой деп чыгат экен. Адашпасам. Мама мия киргидук дейт там. Дубинская улица 16 километрге 55 минутта жетет экенсиң. Долгий поездка Комфорт Плюс 92 1.92 коэффициент менен. Нам не нужен такой короткий заказ. Центр. Да и платной болуп алалы, а то кискенеме жанбайт дагы эле. Досторум ушундай. Москвада уча берен тону ушундай. Эки коэффициент менен алдым азыр. Долгий деп чыккан жок, значит жакын эле жерде болсо керек. Километри дагы примерно 15 тегерек болсо керек, ашпарсы. Болжол менен. Анан убактысы 40 минуттан ашпаса керек. Ошондойлор долгий деп чыкпай эле берип калат. Ушундай иштеп көрөбүз. Эл журту карап койгон. Метродан чыккан жагын айтты. Үзүлбөйт ушу. Кумурска. Ар бир ушулар эконом же комфорт заказ кылса дагы Комфорт Плюс. Пай болот эле.
Москвада болгон таксичиларга велосипед кылса керек, университетке ташыйын десе. Абайлаңыздар, тугандар, абайлаңыздар, могун чыга койбой. Чыгып жатканда дагы өтө кылдаттык менен карап, шашпай. Кээ бир дүңгүлдөр чыгып жиберип атат, токтой албайсың, барып сүзүп кетишиң мүмкүн. Бүгүн ДТП'нин күнү, кузовщиктердин бүгүн, жестянщиктердин бүгүн майрамы, майрамыңыздар менен, жестянщиктер. Москвада особенно. Тайгалак жол. Кар токтобой жаап жатат. Бүгүн, короче, бир апта жайт экен да. Кудай сактады мага. Мен олдум да болду, эй. Көрүнүп атабы? Койду. Мына сигнал басып келип туруп, жана берип, экөө чакып чыгып кетти анага. Мына шашлык дагы немени тартып атат. Сүрөт, видео. Короче, тугандар, мана ушундай. Мен немеге тартышка успет кылбай калдым. Азырчы камераны. Ух ты, Кудай сактады. Мен алдымдагы машина келип урду да. Бурулуп чыга койду, сигналды баскан боюнча келип туруп. Какты экөө жабышып жатып калды. Этият кылайлы, Кырылдайт го. Он 4 километрге 48 минут 55 секундада Комфорт Плюс келиптирмин. Так, отображение на балансе 549. 24%, 24,7%. Алыптыр. Общая работа дворниктер. 1,62 коэффициент менен 10 километрге 28 минут көрсөтүп жатат. Барып көрөбүз. Сколько будет? Здравствуйте. Ох, какая женщина, какая женщина. Келдим 1140. Он километрге 24 минутта келдик. Колайгалар. Эмени кабайла. Дорнигин тонуп калды. И вообще минус 10 градус. Жөн эле титиретет, Астанда алай. Иштен алып титиретет. Урматтуу жамаат, саатты айтайын. Саат 11 болду. 4 минуту. Ondan 56 öttü. 4 zakaz. 4374. Saat 11 oldu. Koeffisient 4 janıp turat, 4. Kayakta janıp turat деген. Суроо. Падилам. Кой алычы. Ата азыр башка жактарга берип салат.
Эконом, комфорт плюс доставканы жандырып салдым. Сторон Апрелевка. Апрелевкага эконом берип коюп шарманды алып жүрбөйүнбү? Какая женщина, какая женщина. Туугандар, мына коллегалар, такси айдап жүргөн Москвадагы туугандар, мына силерге дагы байкалып жатабы? Таксиде мурда жалаң кыргыз мына өзүздүклөрдү көрөт элең да. Таксиде жүргөн водительдерди. Азыр мына жаңы жылга жакын полный баягы атлактар пайда болуп калды да. Бир жактан жаңы жылга келип иштешет окшойт да, мындай карасаң. Onu neden байкап атам? Жол бербейт. Ушунда машинеге жабыштырып айтат. Баурындык жактың жабышат такси. Атак таксиде өзүздүклөр мамыт. Жолдо жүрөсүң, бирөөдү киргизип коесуң, өзүң чыксаң сени киргизип коет, сага жол берет. Ушинтип эле жүрөсүң да нормально. Азыр прям жаңы жылга жакын эле баардыгындай агрессивный. Жол бербейт. Да, карасаң, орус бу, ким, в общем, мен түшүнүгүмдө ушул приезжийлер да. Орустар приезжий Москвага. Булар прям под праздник приезжает и зарабатывает, уезжает, да, мен түшүнүгүмдө. Сейчас коэффициент. По радио тоже рассказывает, что водителей не хватает. Хрен вам не хватает. Хватает. Просто заказдар кымбаттайт. Водительдерди ушинтип туруп октоп, заряжать этип, көбөйтүп арзан кылыш керек болуп атат да Яндекс. Шишимшикте бу Яндекс. О, да эмеде точно адресин өтө чоң эме салынып жатат. Клиент менен өтүп калып атам да алдыданчы. Яндекс офиси ошол жерде болот экен, жашайт экен. Сотрудниктерге бүт баардык условия өтө чоң стеклянный дом Москва Ситиге окшогон салынып, условия түзүлүп атыптыр да, рабочийлерге. Ким салып атат, сиз салып атабыз, биз салып атабыз. Биздин чонтойдон алып, заказдан разный чыгып калып жатат. Байкап атасыздарбы? Пассажирден сурайсың, канча көрсөтүп атат, эми билесиң да, примерно бир жерге 2000 барасың. Жота карасаң 1000 сомго кетип жатасың. Сурайсың, ишенбесеңер сурап көргүлө. Эскилер билет. Жаңы таксилерден. Сурасаңар пассажирлер кээ айтат. Алардыдан гипноз кылып койгон, Бир күнү сурасам 300 разница да, менде 700 көрсөтсө, клиентте 1000 көрсөтүп турат экен. Суроо берилип атат да, эмнеге мындай программаны түзүп атканыга, бир нерселерге, анан заказдар отмена болуп калганга, водительдерге берилип компенсацияга деп олдай деген, вот тоба кылдым дейт. А кече болсо жана видео, азыр видеосун коем, ошол жерде дагы 700 разница болуп атат да, ону клиенттен снимать кылып атат, мага жетпейт, ортодо Яндекс чонтойго кетти. Ворует, короче, одним словом. Мошенник. Ана ал кишиден дагы сурасам, приложениянын бир нерселерге создавать эткенге, обновлять эткенге, немени Яндекстин приложениясын өнүгүш үчүн деп кармап калат экен. Мен суроо берип атам, эмнеге сенин эсебиңден булар сен, короче, чонтоюңдан, сен эсебиңден, короче, булар движение кылыш керек десем. Тоже не знаю дейт. Ушундай, короче, туугандар, өзүнчө шарик боло бербейин. Ойлап тиякта иштейли, кечке иштейли, көрөбүз. Канча болду, кандай болду. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Жакынкы күндөрдө жаңы жылдык маанайда
жаңа жылдык кечеде сиздер менен биз таксоват кылабыз туугандар. Кыргызстанга кетким келип атат, Кыргызстанга кетким келип атат. Скоро туугандар. Охота. Мотоцикл кышта болсо да барып бир айдашым бар да. Буйруса жаңы жылдан кейін может Кыргызстанга. О, мына мен айткан дом. Тиги нашел дом, офис бир нерселер болот экен. Яндекс салон. Крупнейший бизнес-центр. Бир нерселер болот да, Яндекс. Койбойт Яндекс. Балка башталат жакында ток сулар. Кыргызстанга барсам буйруса, Кыргызстандан көрүшөбүз. Видеолорду жүктөп турабыз. Лайк, комментарий, бирок сөгүнбөйлү туугандар, Сөгүнбөйлү десе сөгүнөсүңөр, сөгүндүрөсүңөр даже. Баарыбыз инсанбыз, адашабыз, адашпайбыз. Сол эле жакадан алып, моюш кекиттектен алып сөгүнөт. Ойла туугандар, комментарий жазсам, мен тааныбайт деген менен периште турат жазып, периштелер турат туугандар. Тырс оюңдагыны, колуңдагыны, бутуңдагыны, бүт баарын жазып турат. Аларга дагы жеткире алсаң да керек. Ушундай баарыбызды түз жолдон ажыратпасын, Алла Таала адаштырбасын. Адаштырбаса, пенде адаштыра албайт эч качан. Алла Таала көтөрөм десе көтөрүлөбүз, түшүрөм десе түшүрөт. Пенде көтөрө албайттан түшүрө албайт. Туурабы? Туура. Кеттик анда. О, кайсен бажырай атпы? Жандырдыңбы? Ооба, жандырдым. Saat туугандар 1:25 өттү. Обед бүттү. Пробка 7 балл. Коэффициент атылып кетейин деп жатырбы. Только долгий заказ таштап жатат. 9 километрге 27 минутта келиптирмин. Комфорт заказ 953 бериптир. Андан комиссия алыптыр 231. Комиссия сервиса dedi. Яндекс 22% 3 тиын алат экен. Азыраак алат экен комфортто. Комфорт плюстө 124төн жогору. Ошондо мага 720 калыптыр. Жаман эмес, 20 минутта 700 жаман эмес, жакшы. Өтө керемет. Азырда 1.85 менен таштады, комфорт окшойт. Барып көрөбүз. Погнали. Ура. Сюда? Да. Да, ну что? Большая? Что, они Да. будут стоять? Да. А здесь идти? Назад тоже не можем ехать. Вы уверены, что они будут... Вот он дверь открыл, он дверь в этот полностью этот сделал. Да?
Не знаю пока. А, нет. У того дверь помята, Да, да? да, да. А у этого что? Ой, у него ничего не случилось. Он грузовой же этот. Ба, мен линиямда мына 510 алдында кетип жатат. Шону эле правый райтыны караңыздар. 574 кетип жатат, onun алдында 574. Солярис кетип жатат. Охренеть, эй. Такое совпадение, эй, 510, 510, 574, 574. Аны караңыздар, эй. Кар. Апрелевка долгий заказ алдым азыр. Университет метро. Yok, университет емес. Университет метро окшойт. Наместе. Так, Первомайскийге келдик. Апрелевка тарапка. Азыр айтам канчага келдим. 1600га келип, андан 1200 калды. Андан кийин дагы бир короткий заказ кылдык, 391 калды. Азыр Москвага калдык кайра. 23 километрге 5 коэффициент. Пар вообще валым экен да бул жакта да. Көп жаады. Жакшы жаады. Ушундай кардан Кыргызстандан жаады. Жакшы. Комфорт плюс 23 километрге 25 минутта келдик. Ne dela? 965 рубль. Грязный. Kechki saat 5'ten 59 öttü. 2 saatten keyin bitiyor İzmir'de. 2 saat. 6 bol saat. Oo. Biz işledik. 9600 işlettirmeyin. Ceza kazandım. 13 kazandım. Tuan 10.000 bolçada. Redka 10.000. Так çalıştı işte veycitamda. Комфорт плюс кайсыл убакта иштешти дагы билбейм. Урду кетти жүрөм да вообще. Попало. YouTube öte көп тугандары. Abайлаңыздар. Тугандар 13 километр, 17 километрге 33 минутта жетиппин. 1304 рубльдан 900
51 рубль калыптыр мага. Москва Сити. Азырдан заказ түштү. Лапшинкага. Москва Сити. Айымдар жана мырзалар, утмандуу окушууга күнүңүздөр менен деп Внук аэропортуна келдик. Лапшинкага. Так, акыркы заказыбыз канча болду? Айтып өтөлү. Москва Ситиден Лапшинкага 29 километрге 51 минутта келдим. Комфорт плюс 1811 рубльга келдик. 487 комиссия алдым. 1323 рубль калыптыр. Жакшы. 1 саатка 1000 сом для меня нормально, да? Комфорт плюс ушундай эле болсо керек деп өзүмчө ойлоп атам. 500 почти комиссия. Проценти 24,9 дейт. Пай. Итог чыгарабыз бугандар. Саат 21:22 болду. 9-дан кечки 9-дан 22 өттү. Бак 280 калды. Примерно 300 километр жүрдүм окшойт. Акчасы иштегенибиз 11500 болду. Здесь бензин. Эрте менен полный бак кылган болсом керек. Эрте менен толтургам 280 калыптыр, азыр пол бак калыптыр да. Жарым бак калыптыр. Примерно 1000 тегереги калыптыр да. 1000 бензинге алабыз. 500 обед кылдым. 1500. Азыр ужин кылам, тоже где-то 500. Суу түбө баратат, суу алышым керек. 2000 расход болсо 9000 иштептирбиз. Пока перед Новым годом жакшы иш болот. Мындан нары. Пробегибиз 117 миңге жеткирсин. Буюрса 11742 болду пробеги. Пробегди айтып турабыз. Машина китайский, хавал. Как оно будет себе